Боркер беринде Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул күнгө жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жана ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кара Балта шаарында жайгашкан Куран нуру институтунун жалпы биздин талабалар жана ошондой эле төрүбүздүн куттуу коноктору менен бүгүн сиздер менен биз исламдагы спорттун орду деген темада сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда ушул серепчи болуп келген биздин конокторубузду тааныштырып өтсөк, Умра KG компаниясынын негиздөөчүсү, коомдук ишмер Өмүрбек Андарбеков мырза, кош келдиңиз. Дин таануучу теолог Улан Успов агабыз, кош келдиңиз. Кызыл өзгөрүш коомдук кайрымдуулук фондунун мүдүрү Асхат Арасулов. Куран нуру институтунун мүдүрү Зайырбек Ажи Ашырбаев. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, ошол пайгамбарыбыз кайсыл спорттун түрлөрүн жакшы көргөн жана ошондой эле пайгамбарыбыз ошол сууга сүзгүлө дептир, күрөшкүлө дептир. Андыктан дагы мынакей биздин бул жакта Куранды жаттаган жана ошондой билимге сугарылган жаштарыбыз турат. Кыргызга кала берсе дүйнө жүзүнө кызмат кылам деген жигиттер ушулар. Анда сөз силерден болсун, келе жигиттер. Бүгүнкү тема өзүңөргө маалым болгондой исламдагы спорттун орду. Ушул Куран нуру институту. Алла Тааланын ырайымы, жакшылыгы жалпыбызга жаасын. Буйруса мына куттуу жерге келип атабыз. Кыргызстанда көзгө басар жерибиз, мекемебиз. Бул ушул Жайыл районунда Кара Балта шаарында жайгашкан Куран нуру ислам институту. Убагында Садыбакас Доолов устазыбыз жетектеп келген. Анан Акимжан Эргешев устазыбыз уланткан. Андан кийин мына Зайырбек устазыбыз улантып бул жерде кызмат кылып атышат. Бул жерде кызмат кылгандардын бардыгынан Алла Таала ыраазы болсун. Келечекте биздин ушул силердин араңардан буйруса чыган инсандар, эң негизгиси күчтүү карылар, аалымдар, олуялар, Кудай Тааланын сүйүктүү кулдары, пайгамбарыбыздын сүйүктүү үммөтү чыксын иншалла. Биз ата-бабабызга татыктуу урпак, ата-энебизге татыктуу перзент, жана ага эже устаттарыбызга да татыктуу шакирт болушубуз керек. Биз ошон үчүн барбыз. Келечегибиз кең болсун, телегебиз тең болсун деген тилек менен баштайлы. Ислам жана спорт дегенде мусулман алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман жакшыраак, фазилеттүүрөөк, даражасы жогору деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн мусулман спорттун мындай айтканда адам баласына зыян келтирбей турган, себеби адам баласынын денеси дагы, акыл эси дагы, анын руху дагы, жаны дагы ушул адамга берилген бардык нерселердин бардыгы Алла Таала тарабынан берилген. Алла Таала алардын бардыгын бизге ыроолоп, тартуулап, беп-бекер берип койгон. Бирок ошонун бардыгы биз үчүн аманат. Аманатка эч качан кыянатчылык кылбайт. Биз өмүр деген аманатка, жашоо деген аманатка, өзүбүздүн денебизге, ден соолугубузга дагы кыянатчылык кылбашыбыз керек. Ден соолугубузду ар дайым бекем сакташыбыз керек, бекемдешибиз керек. Себеби жаштыкта кылсаң мээнетти карганда көрөсүң дөөлөттү дейт. Кантип жаштыкта мээнет кыласың эгер ден соолугуңда жайында болбосо? Ошон үчүн профилактика кылуу, спорт менен машыгуу, таза абада басуу, жүгүрүү, мисалы эртең менен эрте турганда муздак сууга жуунуу, физзарядка, турникке тартылуу, отжимание, ушул сыяктуу нерселердин бардыгы биздин күнүмдүк адаттарыбыз болуш керек. Сөзсүз түрдө болуш керек. Керек болсо биз бул бизге фарз, важип деңгээлинде болуш керек да. Ар бирибиз тың, ар бирибиз чың, анан жашоого көз карашыбыз дагы бийик болуш керек. Биз ошондо биз пайгамбарыбызга татыктуу үммөт боло алабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ат кыла деген, бирок жат кыла деген эмес да.
Эмнени ат кылат экен? Жааны ат кылат экен. Жаа атуу сүннөт өзүңөр билгендей. Атка минип төөгө минип жүргөн. Мына ошо атка мингенди билишибиз керек. Анча-мынча Кыргыздын бүгүнкү күндө жигиттери дагы анча-мынча балкондо чоңоюп калган балконский же болбосо балкончиктер аттын жабдыктарын, атты токуганды да билишпейт. Ошон үчүн атты токканды, атты мингенди, атты оттотконду, сугарганды, атты чаптырганды ушул баарын билишибиз керек. Ошол сыяктуу эле күрөш даалысы жер жыттап алган бир балбан күндөрдүн бир күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына чыгып калып, "Ой, Мухаммед, сен өзүңдү пайгамбар дейт экенсиң. Бир диниңди жайып атыпсың. Кел күрөшпөйлүбү" дейт да. Себеби аны эч ким жеңе албаптыр да. Эгер сен жеңе турган болсоң, болуптур, мен сенин сөзүңдү айтып аткан акыйкатыңды кабыл алайын. Пайгамбар деп сени кабыл алайын дейт да, өзүнө ишенип. Анан болуптур да, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күрөшсө күрөшөлү дейт дагы, көз ачып жумганча көтөрүп чаап коет дегеничи. Анан тиги таң калып калат да, мен эч ким жыгыта алчу эмес, бу кандай жыгытып койду деп. Эми баягы пайгамбардын күчү бул Алла Таала берген күч да, аны мындай физикалык, дүйнөлүк күч менен ченеп өлчөп болбойт да албетте. Анан болбой калды окшойт, кандай болуп кеттик? Кел дагы бир жолу күрөшөлү дегенде пайгамбарыбыз экинчи жолу көтөрүп чаап койгон да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бардык нерседе, бардыгы согуштан качып кеткен учурда дагы пайгамбарыбыз аты менен алга, вперед деп душманга жалгыз көздөй чаптырган да. Пайгамбарыбызда дух болгон, баатырдык болгон, балбандык болгон. Муштун булчуңдун эле балбандыгы эмес, пайгамбарыбыз акылман, даанышман болгон эң баштачы. Туурабы? Ааламга адашкан адамзатка багыт бериш үчүн эң акыркы жөнөтүлгөн пайгамбар, акыр заман пайгамбары, акыркы пайгамбар, сүйүктүү жана сүйкүмдүү пайгамбар, улуу жана сулуу пайгамбар, пайгамбарлардын мырзасы, төрөсү, султаны бул биздин пайгамбар. Мына ошол пайгамбардын этегин этектегенибиз үчүн биз бактылуубуз, бактыярбыз жана барбыз. Мына ошол пайгамбарыбызга татыктуу үммөт болуш үчүн силер ушул жерде Куран жаттап атасыңар. Куран жаттоо менен эле чектелбеш керек. 3 жыл, 4 жыл Куран жаттагыла, Алла Таала насип кылсын иншалла. Силерден чоң-чоң каарылар чыксын. Бирок ошол Куран жаттагандан кийин Курандын илимин дагы алып, мына азыр параллель илимди алып атпсыңар, тафсир илимдерин, араб тилин үйрөнүп, ошо Курандын аяттарын чечмелеп түшүнө билишиңер керек. Куранды жаттоо биринчиден аңдап түшүнүү. Биринчиден жаттоо мисалы. Андан кийин аны аңдап түшүнүү, андан кийин анан жашоо, анан аны адамзатка, тегеребиздин инсандарга Курандын акыйкатын жеткирүү, Курандын нурун чачуу биздин жашоодогу негизги миссиябыз, милдетибиз болуп эсептелет мусулман катары. Мына ошол нерселерди силерге тилеймин да. Ошон үчүн бул жерде мына спорт комплекс салыныптыр. Биякты көргөндөр айтып атат, мына ушундай спорт комплекс салыш керек экен деп. Мусулман бир жагынан илим билимин алат, бир жагынан Куранын жаттайт, бир жагынан ибадатын кылат. Коомдо дайыма үлгүлүү болуп, өрнөктүү болуп, адеп ахлактуу жашоосу менен жашайт. Устаз болсо дагы, үй бүлөсүндө дагы, коомдук жашоодо дагы, кайсы жерде болбосун. Ошол учурда мусулман ар дайым спортко дагы жакын инсан болуш керек. Мисалы жөнөкөй эле бир нерсени айтайын. Эгерде силер эртең менен эрте турганда ар дайым муздак суу менен чайкана турган болсоңор, жаныңарда агып аткан арык болсо, же болбосо шараккан суу болсо, ага жатсаңар андан бетер сон. 2-3 жолу отжимание жасап койсоңор. Анда иммунитетиңер чың болот. Өзүңөр дайым тың болосуңар. Денеңердеги баардык клеткалар ойгонот. Эртеден кечке сен ушунчалык сергек болосуң, ойго болосуң, айтып аткан сөздөрдүн баарын угасың. Класста сабак өтүп атканда уктап калбайсың. Улан агай, анда ошол нерсени силерге сунуштайм. 4 жыл эмес, 1 жылда. Ошону үндөйм да, себеби кээ бир адамдар бар, ошол нерсеге өздөрүн көндүргөн да. Кээ бир айтат, муздак суу дейт. Муздак суу көнүп каласың, ал сага жылуу суудай эле болуп калат. Баркелде. Кышында да жууна бересиң да. Ошон үчүн мусулмандар спортко жакын бололу, ошого үндөйм силерде. Рахмат. Баракелде. Өмүрбек мырза, айтсаңыз баягындай, сиз дагы спорттун бир нече түрү менен машыгып жүрөсүз. Күрөш болсун, башка болсун, анан ушул биздин жаңымын, алтымын, асылмын жаштарыбыз турат, замандаштарыбыз. Ушул жигиттерге кандай багыт айтат элеңиз? Кайсыл спорт менен дагы машыкса жакшыраак? Эми өзүм жөнүндө кыскача айтсам, ассаламу алейкум баарыңыздарга. 15 жыл мен күрөш менен машыккам. Бүгүнкү күнү алдыңкы спортчулардын баардыгы менен тең чоңойгонбуз. Бирок көрсө адам ар тараптуу боло алат экен, туугандар. Бир гана ошо күрөш жагынан эмес, суу сүзүү жагынан да, башка жагынан да көп жакшы ийгиликтерим бар. Бирок ал мактаныч үчүн эмес, ал үлгү катары үчүн. Мисалы үлгү дегенде, кел эле баарыбыз азыр мындай активныйраак катышып, мага жардам бергиле. Мисалы дүйнөлүк спортто атагы чыккан мусулмандардын аттарын айтып бергилечи. Ким? Мисалы Хабиб, дагы Мухаммед Али, дагы Мухаммад Салах, дагы
Месси. Ким? Месут А, футболист. Дагы? Кошобуз. Дагы 5. Зинаидин Зидан, молодец. Дагы. Машалла. Мына туугандар, бул бардыгын мен силерден эмнеге сурадым? Бир эле себеп. Силер ал адамдарды эч качан көргөн эмессиңер. Ал адамдарга көрүшүп учурашарыңарды бир Аллах билет. Бирок ал адамдар жөнүндө кабарыңар бар. Алар мусулман экени жөнүндө кабарыңар бар. Алардын артынан ошолорду күмүр тутуп туруп ислам жолуна кадам шилтегендер да көп. Бул эмне жөнүндө кабар? Бул ар бириңиздердин максатыңыздарда ислам бул дин жеткирүү, бул динге кызмат кылуу, бул Аллахка кулчулук, туурабы? Бирок эң туу чокусу ойлойм, силер себептүү дагы бир адам исламга келип калганы. Ошондуктан ойлойм, иншаллах келечекте мына Куран жаттап атканыңыздар бар, ар кандай өзүнүн бир талантын өнүктүрөм дегендер бар. Кайсы жолду тандабагыла, ошонун артында ислам жолуна кадам шилтей турган шакиртиңер, ээрчүүчүлөр, силерди күмүр туткан, силердин ашыктыгыңарга, силердин талантыңарга тазим кылган адамдар болсо, силердин жакшы жагыңардан алат. Силерди ээрчит жана силер айткан сөзгө кунт конушат. Ошондуктан туугандар, келечекте максат коелу. Бир гана бир тараптуу эмес, ар тараптуу кооз исламды көрсөтөлү. Келечекте силер жөнүндө Эфиопияда болобу, Америкада болобу, Германияда болобу, силер жөнүндө айтып, мусулмандардын дүйнөдөгү спорт жаатында болобу, башка жаатында болобу, мусулмандардын атын атап бергиле деген араңардан бирөө гана болуп калса, ойлойм силердин артыңардан ээрчиген, силерди күмүр тутуп ислам жолуна кадам шилтеген көп инсандар болот деп себебим. Дагы бир мисал айтып кетейин. Мисал Мухаммад Салахты ким айтты? Кол көтөрсөңүз. Сиз айттыңыз. Мухаммад Салах футболдон ийгилик жарат баштаганда Германиядагы немистердин ураанын уктум. Мухаммад Салах дагы бир гол киргизсең, биз ислам кабыл алабыз деген. Буну уккан адам мусулман экенине бактылуу мындай сезими орнойт экен. Ошондуктан ойлойм, келечекте сиздердин араңарда бир гана Кыргызстан үчүн эмес, дүйнө алкагында атагы чыгып, артынан көп мусулмандардын кадам шилтөөсүнө себепкер боло турган инсандар барсыңар деп. Баракелде. Өсөр элдин балдары бири-бирин баатыр дейт. Өчөр өлөр элдин балдары бири-бирин катын дейт. Ошондуктан дем берип, Чу деген атка дем берет дейт. Бул жерде Абдулла деген жигит турат, күрөшүп, анан өзгөчө ушул футбол менен жашап келет да бул жигит. Каякта болбосо ошо Абдулланы чакыралы кел анда. Мынакей баягы көп бул жакта окуу, анан спорт бардыгы жагып атабы? Жагат бар. Топту мындай канча маал ойнойсуңар? Кайсы убактарда? Экинчи күн, жана төртүнчү күн, суббота. Канча убакыттан ойнойсуңар? 2 саат болот. 2 саатта. Асырдан шамга чейин болот. Баягы мисалы могул жанагы муфтият уюштурган мисалы оюндарга барганда мындай тайпаңарда ошол жана защитада турган чабуулчу, коргоочулар бар да. Азыр ушул жазкы оюнга кандай даярдыктар барбы? Даярдыктар жакшы. Буюрса дагы уже көрүнүш алдык бияка да. Барыбыз уже бири-бирибизди билип, үйрөнүп уже даярдыктар болуп атат. Демек ана быйылкы оюнда Куран нуру биринчи орунду алат десек болобу кандай? Даярданганда эле билинип калат да өзү негизи. Футболдон. Иншалла алабыз. Кудай буйрса. Жакшы. Мынакей ошол волейбол боюнча мына чебер болуп турат Аскат Арасулов. Буларды эми баягы топ ойногонун өзүнөн угалы кандай ийгиликтер болуп атат? Спорт жөнүндө токтолсоңуз. Рахмат, Алла разы болсун. Негизинен спорт ислам дининде өтө маанилүү, спорттун орду. Спортко маани бергиле. Мен мурда негизи бардык спорт деле ойной берчүмүн эле да. Футбол, волейбол, теннис, сууга сүзүү бардыгын. Азыр деле бардыгын кылып келем. Бирок ошолордун ичинен волейболду тандап алдым. Өзүм кесибим теолог. Бирок андан сырткары ишкерлик кылсам дагы волейболду тандап алып ошого маани берип атам. Башында баягы волейбол ойноп жүргөндө ойлойт экенсиң, мен эми спортсмен болуп, волейболчу болуп эле жашоом токтоп калабы депчи. Бирок
бир жашооңдун бир бурчунда адам баласы эркек адамга 70 өнөр аздык кылат дейт го, эр жигитке. Ансында бул бир кичинекей эле бир өнөр болуп бир бурчунда жүрөт, зато жашооң сергек өтөт экен. Бир жумада 2 жолу ойноп коесуң, жакшы, ашыкча май жок, ашыкча семирбейсиң, чыйрак жүрөсүң, сергек жүрөсүң, абдан жакшы. Айрым учурларда мисалы үчүн жөнөкөй адамдарды динге чакырсак, ал эми диндеги адамдарды спортко чакырышка туура келип калган учурлар бар да, спортко маани бербеген момун мусулмандарыбыз бар да. Муну жашоодо элдин пикиринен деле билип койсо болот. Бир айылдарда бир эмелер дамбылдалар кетип атыптыр да, баягы кичине узун кийип алган окшойт. Анан айылдар өтүп баратып баягы арыктан секирип кетсе бирөөсүчү, астафырла деп баягы жергиликтүү элден бирөөсү минтип коетмуш. Молдолор да секиреби депчи. Ан секирбеген ана жерден кандай өтүш керек? Баягы бийигирээк секирсе керек го, баягы спортсмендей болупчу. Баягы көзүнө одоно көрүнгөн да. Бул нени чагылдырат? Бул деген чындыгында баягы айрым молдолор, айрым имамдар чын эле спорттон алыс калып калгандыктан тиги ритуалды көрүп алып баягы одоно көрүнүп атат да. Ошондуктан баягы акыркы учурларда жакшы мына Темирлан агай да айтып кетпедиби? Муфтият тарабынан уюштурулуп, диний мекемелер, диний уюмдар, диний окуу жайлар арасында 6 айда бир волейболдон, футболдон жарыш өткөрүлүп атат да. Бул абдан жакшы нерсе. Бул окшогон нерсени дагы көбөйтүшүбүз керек. Бир эң сонунда баягы кечке диний окууну окуп атып, кичине бир топ тепсең, топ чапсаң, баягы мээңдеги кичине сергий түшөт, эс ала түшөсүң. Булар дагы бир ушул мындай медресе институтта окуган балдардын диний тармакта бир мындай топ тепсе, мисалы гол кирип кетсе, машалла дейт экен. Аллаху акбар. Аллаху акбар деп мындай зикир менен, жакшы пикир, шүкүр менен айтышат экен да. Анан башка мисалы мектептерге барып ойноп калсак, башка сөздөр чыгып кетет да. Бул да тарбия жаатынан өзгөчө. Анан ошол мынакей Зайыр агай да олтурат, футболдун буда чебери. Ошо бутун кокуштатса дагы ошол ойноп, буюрса мынакей шакирттериңизге эмне дейсиз? Рахмат, бүгүн атайын шаардан коноктор келип, биздин балдар менен ушул жакшы бир жолугушууну уюштуруп, аны дагы монтип тасмага тартып, жалпы элге сунуштайлы көрсөтөлү деп атасыздар. Ушунун баарысын уюштурган Темирлан агай сизге чоң рахмат. Анан эми бул адам баласы негизи денеден, рухтан жана акылдан турат. Ошондуктан бул үчөөсү бири-бири менен тыгыз карым катнашта. Эч качан адам денеси өнүгүп, акылы артта калып калса болбойт. Бул бүт баарысы бирдей эри шаркак болуп чогуу өсүш керек. Ошондуктан биз дагы ошол бул жака диний билим алам деп, Куран жаттайм деп келген балдар, эгерде жалаң эле акылдын азыгы болгон илимди гана алып, ошол ибадатын кылып, рухтун азыгын толтуруп, бул денеге көңүл бурбай койсо, бул толук өнүгүү болбой калат экен. Ошондуктан балдарыбыз ушул жумасына 3 жолунан ушул жерге келип топ ойноп турушат, футбол, волейбол ойношот. Андан дагы бир арабызда бир сыймыктана турган дагы студенттерибиз бар. Ушул Кара Балта шаары боюнча ушул жаштар арасындагы кол күрөш боюнча мелдештерге катышып жүргөн Аксунун кулуну болгон Баяман аттуу жигитибиз бар. Жана ошо Чакырып койсок бери ортого. Баркелди гана. окуу жайдын чемпиону. Анан бул кол күрөштөн жанагындай өзүнүн физикалык формада сактоо үчүн ар дайым аракет кылып жүрөт. Дагы мен бул жигиттин бир өзгөчөлүгү ушул спортко көбүрөөк көңүл бургандыктанбы, бул Куран окуганга дагы көбүрөөк мындай убакыт ажыратат да. Демек, бул спорттун пайдасы болсо керек деп ойлойм. Анан бизде дагы ошол 3-курста окуп аткан Рустам аттуу жигитибиз бар. Бул аябай бийик секирет, анан топту жакшы урат, волейбол боюнча мыкты оюнчу. Гана кол чагып коелу. Дем бер. Бул жигитибиздин дагы бир өзгөчөлүгү, бул жигит өзүнчө аябай укмуш, Куранды жакшы бир көркөм кылып окуйт. Ушул кыргызча, арабча ырлардагы ушул жакшы ырдайт. Мүмкүн болсо ырдап дагы берсе керек ушул коноктордун урматына деген ойдомун. Баракелди. Анан дагы эми футбол боюнча айтсак, эми бул топ деген тоголок экен, муну ар ким эле тебе берет экен. Ойной алганда, ойнобогондо тебет экен. Ушул 4 жылдын ичинде балдарыбыз мыкты ушул футболист болуп, жакшы оюнчу болуп чыгып келе атышат. Алла разы болсун. Рахмат. Шахматтан барбы? Шахматтан дагы ушул Баяман ойноп жүрөт. Анан дагы калган балдардын ойногонун билбейт экен, бирок арасында бар. Анан дагы бир арасында ушундай бир чыгармачыл акын жигиттерибиз бар, ырлар жазышат. Аябай жакшы макалалар жазган жигиттер бар. Аябай мектепте жалаң 5 окуп келген балдарыбыз бар.
Андан кейін бір таптақыр мектепте оқи албай айдалып кеткен балдар медресеге жөнөтчү экен да. Бул эми киши болбой калды, анан болбой калды. Ошол адам болсун эми ушул жака барса оңолот, башка жак оңдой албай койду дечү экен да. Азыр Кудайыма шүгүр, мына мен быйылкы жылкы келген балдарды карасам, биринчи курстарды. Ата талса куту сүйнөт спорт жагынан дагы, бир керемет үйүн окуусуз жагынан дагы мыкты өзгөчөлөнгөн жигиттер. Рахмат. أنت نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاض وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Баракелде, машалла. Сон. Алгач эле мектепте окуп жүргөн этте буга кызыкчумун, көп кызыгып. Мектептен тышкары күнүгө өзүм үйүндө тренировка кылып, өзүм үйүндө турник жана штанга бар болчу. Ар дайым ал убакта ошо мектептен келип бир 2 саат тренировка кылып, анан күн сайын черезден ушинтип. Анан бул жака келип мүмкүнчүлүктөр бар экен, тренажер бары бар. Бул стадиондо жүгүрүп, аракет кылып ошо жүрөм да. Жакшы, баракелде. Анан жалпы суроо ушул бардыгыбызга. Дүйнөдөгү мусулман спортчуларды кимдерге көмөр тутасыңар? Эмнеси менен жагат? Кайсыл тармагы, балким спорттун түрү менен же өзү менен же машыкканы, ошолорду айтсаңар. Дүйнөдө мындай сен көмөр туткан спортчулар барбы? Салах. Эмнеси менен жагат? Мына ойногондо да жакшыраак ойнойт да, мына адамга жагымдуу ойнойт. Анан интернеттен көрүп каласың, жөнөкөй сүйлөйт да. Мусулман анан жөнөкөй сүйлөйт да. Ойында да жөнөкөй. Мисалы башка футболисттер карасаң, гол сезди, алжындап кетсе, алам албайт да. Өзүн Аллага шүгүр этип, байкап калсаң сажда кылат. Аллага гол тепкенде. Сажда кылат. Аллага шүгүр дегенде. Ошон үчүн мен Салахты көмөр түтүп. Хабиб Нурмагомедов, анын мага жаккан жагы ал мусулман, анан жөнөкөй, өтө жөнөкөй. Анан кулк мүнөзү жана өзүн кандай десем, пресс-конференцияларда ал өтө бандай неме кылып сүйлөбөйт да, жана өзүнүн жөнөкөйлүгү менен сүйлөп, жакшы сөздө текебирленбейт, андай. Ошол сыпат менен мага жагат. Мага Кыргызстандагы жаккан, мен өзүм негизи волейболго аябай кызыгам. Анан азыр Кыргызстандын сборный командасында ойноп жүргөн Нурмухамед Токтоев деген ойунчуга мага аябай жагат. Анын дагы жакшы сыпаты, кулк мүнөзү өтө сонун, оюнда өтө жөнөкөй ойнойт, эч кандай текебирлик эмес. Кайсы команда? Жакшы. Кайсы командада ойнойт? Эремби? Азыркы учурда Оторош деген командада ойнойт, Эремде да ойногон. Рахмат. Мен өзүм күрөшкө кызыккандыктан, өзүм менен тең болсо дагы Акжол Махмудовду колдойм, ошонун кумиримин. Ал ушундай жаш болгонуна карабастан чоң ийгиликтерди багындырды да Грекримскийден. Ошо Акжолду жакшы балайм, жөнөкөй ал. Өзүм менен тең болсо да ошону баалап, ошонун спортун баалайм. Баракелде. Мына көчмөндөр ойunu жөнүндө мына Темир ага айтып атат. Көчмөндөр ойunu биз 3 жолу Кыргызстанда уюштурдук, 14, 16, 18. Мына мен ошо Кырчын жайлоосунан болом. Көлдүн ошо Кожер деген айылынан болом. Ошо биздин жайлообуз Кырчынчы. Ошол жерде укмуш көчмөндөрдүн оюнду өткөрдүк. Мына биздин көчмөндөр оюну сурашат да. Манас эпосунда мындай деп келген жер бар да. Көкөтайдын ашы Көпчатактын башы деп коюшат да. Анан менен ошол сөздү кичине буруп, ушу көчмөндөр оюну боюнча кичине өзүмдүн сөзүмдү айттым. Кээ бирөөнө жактым. Азамат Жамангуловго айта элекпиз, ал балким угуп калса, балким колдонор. Көкөтөйдүн ашы көчмөндөр оюнун башы дешибиз керек да. Ушуну жакшы жака буруп коюшубуз керек. Себеби чынында өздөрү айтып атышат. Бүткүл Кыргыздын улуттук оюндары бар. Көкөтөйдүн ашында каркырада ойнотулган экен да. Эл аралык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде олимпиада болгончу. Ошон үчүн жайкы мына Акжол Махмудовду көмүр тутам деп атасыңар. Акжол Махмудов буйрса дуа кылалы, жана бир аз травма алып калган билесиң, Ошондон айыгып, ОМГ барып чемпион болуп келиш керек. Биз могу жайкы кышкыга такыр эле жокпуз. Өзгөчө жайкы олимпиадада ала элекпиз. Чемпион боло элекпиз да, күмүш менен коло бар экен, бирок чемпион чыгарышыбыз керек. Күрөш болобу, башкасы болобу, биз ошондо мына ошо түздөнө турган инсандар чыгат. Ал мусулман болсо андан бетер укмуш. Туурабы? Ал кары болсо андан бетер укмуш. Ойлоп көргүлө. Кары дүйнөдөгү атактуу чемпион, спортчу. Кары
академик, профессор, қары программист, қары инженер технолог, қары мұғалим, қары ұстаз, қары алым, қары олия. Ошон үчүн ошондой. Мисалы Осмондун 36 халифаты болгон болсо, Осмон дөөлөтү 624-25 жыл жер жүзүн багындырып турган. Аббаси мамлекети 508 жыл жашаган. Умави халифаты мамлекети 89-90 жыл жашаган. Ошондо Осмон 36 болсо, ошолордун көбүнүн өнөрү болгон. Азыр Абдул Хамид Пайтахт деген көрсөтүп атпайбы? Түркчөдөн кыргызчага дагы которулуп атат. Ошол жерде мына Абдул Хамид өзү түрктөр мараңгоз деп коет, жыгач уста болгон да. Өзү падыша, халифа. Аны Бисмарк айткан, жер жүзүнө дейт мындай, саясий илим, саясатчы катары 100% болсо саясатчылык. Ошол саясатчылыктын дейт 90 канча дейт, ал 96 дейт, 97% ошо Абдул Хамидке берилген дейт. Ошо билим дейт да, ошол Анан мага 1% берилген дейт, өзүн мактайт. Анан 2% калган адамдардын баарына чачыратылган дейт да. Эми Абдул Хамид ошондой деңгээлде адам болгон. 30 жылдан ашык урап бараткан, кулап бараткан Осмон халифатын кармап турган да, уратпастан. Канча жолу аны өлтүрөбүз деп аракет кылган. Мына ошол халифалар дагы жааткан, атка минген, согуштук өнөр тактиканы үйрөнүшкөн. Жанагындай борцовский залдарда машыгышкан алар дагы, күрөш өнөрлөрүн үйрөнгөн. Психологияны билишкен, көп илимдерди билишкен, так илимдер, табигый илимдер да үйрөтүлгөн. Кичинекей кезинен баштап ислам илимдери дагы, коомдук илимдер, гуманитардык илимдер, так илим, табигый илим бардык анан жанында спорт менен да машыктырылып, дипломатия, тактика, стратегия бардыгы үйрөтүлгөн да. Ошон үчүн мусулман ар тараптуу болуш керек. Мына жана Өмүрбек агайыңар айтып кеткендер, ар тараптуу болушубуз керек. Кругозорубуз кенен болуш керек. Биз мусулмандар акыл эсибиз менен дүйнөлүк, ааламдык масштабта ойлоно билишибиз керек. Духубуз күчтүү болуш керек. Денебиз чың болуш керек. Анан ааламды ошо акылыбызга калчап, дүйнөнү мындай чыкканда дүйнөгө тынчтыкты, ынтымак биримдикти, өсүп өнүгөнү, ыйманды, исламды, Куранды алып келе турган, дүйнөгө жеткире турган мына биз болушубуз керек. Мына ошондой деңгээлде өсүшүңөр керек да, ошону каалайм силерден. Баракелде. Мынакей азыр Өмкем баягы өнөр адамы, ишкер, анда бир Өмкөмөндү бир жандуу үн менен бир ыр уксак. Баягы ырдайм деп келген ырдаш керек дейт го, бир керемет бир үн менен бир. Чет мамлекеттерге барып, Кыргызстандын желегин көтөргөндө туугандар. Кыргызстан деген мамлекетти эч ким тааныбайт экен. Кыргыз деген элди билбейт экен. Картадан Кыргызстан какта жайгашаарын эч ким тааныбайт экен. Бирок кыргыздын өнөрү дүйнө жүзүндө өзүнүн орду бар экенин мен өз көзүм менен көрүп келдим. Себеби дегенде Франциядан бир жашы өтүп калган бир эжеке келип айтты. Мен кыргызча ырдаганда эне айтат. Мен кыргыз элин билбейт элем дейт. Мен кыргыз тилин түшүнбөйт элем дейт. Мен Кыргызстан какта экен билбейт элем дейт. Бирок сен ырдаган ушул ырдан дейт. Мен кыргыздын жан дүйнөсү, кыргыздын үрп адаты жана кыргыздын ырын маанисин түшүндүм дейт да. Бул эмнени айтат? Бул Кыргызстандын өнөрү өтө бийик даражада экенин далилдейт. Ошон үчүн ар дайым кайсыл жолду тандабаңыздар, эң мыкты болсоңуздар, анын артында ийгилик бар. Анан сиздер үчүн ошо Муса Баетов атабыздын Сагынам деген чыгармасынан 2 куплет. Сагынам гана сени, ой, ойлонуп, санадым гана эстеп ийи кадырың. Кайсы эле гана күнү ай өчүрөм, жүрөктүн гана күйгөн ийи жалынын, айы жалынын. Айтайын ана тилим, ой, сайратып, аш керек ана
jaynatып Altınım gana hamani bar beken Arkarday gana közün iyi caynatıp iyi caynatıp Arkarday gana közün iyi ay caynatıp Аббали, баракелде. Келечекте кандай пландарыңар бар? Балким бул жерде бүткөндөн кийин ушундай иштерди жасайм же комплекстерди ачам деген тилектер болсо, жаштын тилегин берет дейт. Ассаламу алейкум. Барыңыздардан Алла разы болсын. Жана ошондой эле бизге келген коноктор, агайлар, сиздерге Алланын жардамы кылып аткан иштериңерде береке берсин. Сиздер бизде болгон жаштардын өсүп өнүгүшүнө өзүңөрдүн салымыңарды кошуп атасыңар. Жана ошондой эле бул жерде айта кетчү нерсе, Өмүр агай сизге дагы Алла разы болсун. Сиз Кыргызстандын ичиндеги биз билген Канатбек Бегалиев, Данияр Күбөнов, Азык Көгүндө Акжол Махмутов, Жоламан Шаршиев, Кабыл Сүймөнкулов сыяктуу жаш балдарга мотивация берип, өзүңүздүн билим таржымалыңыздан, тажрыйбаңыздан аларга жардам берип келатасыз. Жана ошондой эле Кыргызстанда дагы ошол күрөштүн өнүгүүсүнө салымыңызды кошуп келатасыз. Биз айта турган маселе башка мамлекеттерди же башка спортчумендерди башка чет мамлекеттерден карабастан өзүбүздүн эле Кыргызстандагы спортчуларды карап көрөлү. Дал ушул Кыргыздын канында башка адамдардан, башка мамлекеттерден өзгөчө болгон балбандык жактан, күч жагынан эң алдыда. Бизге каныбызга дал ушул эң чоң берилген неамат бизге өтө сүймөнчүлүктө. Карап көрөлү, дүйнөлүк көчмөндөр ойнолунан эң мыкты деп аталган Нурбек байкебиз дагы балбанчылык бел курчоо кыргыз күрөшүнөн ал эми көкбөрүдөн биз карасак Манас Ниязов, ал эми күрөш жагынан карасак Акжол Махмутов, Жоламан Шаршиев, булардын баардыгы жаш болсо дагы Кыргызстандын атын башкага таанытып келет. Аны менен эле бирге алар ислам динин дагы жакшы карманып бүгүнкү деңгээлде баардык Алланы тааныйт. Дал ушу тааныгандыгынан Алланын эстегени себебинен баардык жаштардын жүрөгүндөн орун алып, башка жаштарга үлгү берет. Биз дагы балдар дагы сыймактанабыз, ачырлык сандыкта бычылбаган кунуз бар дегендей, биздин институтта дагы буга чейин бияка келиштен мурда күрөш жаатынан дагы алдыда Ысык-Көлдүн балыкчынын чемпиондору балдары бар. Жана ошондой эле күрөшүп, көптөгөн соревнованияларга катышып, ийгилик жараткан балдар дагы күрөш боюнча бар. Биз дагы дал ушул бир жакта бүткөндөн кийин Алла Таала бизге берген неамат, ден соолугубузду чыңдаш үчүн мамлекетибизди бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, жаштарга, башкаларга, өзүнүн кийинки муунга үлгү болуш үчүн биз дагы ошо спорт жагын тандайбыз. Бул спорт кыргызда ушундай бир жакшы сөз бар, өмүр булагы дейт. Биз өмүрүбүздүн ушундай бир жакшы болушубуз келсе, ден соолугубуздун чың болушубуз келсе, анда биз спортсмен машыгыбыз керек экен. Биз дагы анын ичинен мен өзүм да коюм, бул жерде бүткөндөн кийин дагы өзүм анын ичинен спорттун ичинен греко-рим күрөшү боюнча дагы өзүмдүн ден соолугумду чыңдаш үчүн Кыргызстан таанып башка мамлекетте күрөшө албасам дагы өзүм үчүн, өзүм ден соолугумду чыңдап, өзүмдү коргош үчүн, өзүмдү үй бөлөмдү, өзүмдүн ден соолугум чың болуш үчүн ошол спортту тандамакмын. Аллах Таала өзүнүн Кур'ан-ы Каримде Ниса сүрөсүндө ар-rijālu qawwāmūna 'alan nisa деп айтат. Жигиттер, эркек киши аял кишини коргоочу, аял кишинен күчтүү дейт да. Ал күчтүү десе эле мен эркекмин деп эле ал аял кишини басмырлоо эмес, аны коргоп, аны сыйлап, ошону сыйлайт деп ар-rijālu qawwāmūna 'alan nisa. Аялдарды башкаруучу, аялдарды коргоочу дейт. Мен ойлойм, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтып кеткен, балаңарга жаатканды, ат мингенди, сууга сүзгөндү үйрөткүлө деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүн аткарсак,
биз ден соолугубуз да чың болот, үй бүлөбүздү коргойбуз, спорт менен башкарсак өзүбүзгө дагы самазач да болот. Бұл спорт жөнінде бұл бізге аябай керектүү, ең негізгі еркекке керектүү, еркек кишилерге керектүү болгон нерсе. Буга биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдагы катуу кызыктырган. Bir күнү мешітке келсе, bir хабаштар, мындай кара түстүү адамдар мечитте жаны bir алыска атуу боюнча жарыш өткөрүп жаткан болот. Анан келиптир пайгамбар саллаллаху келип катышып аткалар. Мен сиздер мененмен деп не кылды? Жала калса пайгамбар саллаллаху мечитте ойнап жаткан болсо дагы аларды кайтарган жок. Өзү негизи бизде мечитте эгер кичине балдар топ ойноп койсо дагы сразу урушат. Lekin пайгамбар саллаллаху бул жерде мен үммөттөрүнө жана сахабаларды не кылды? Спортко кызыктырып атат. Аткылар, мен сиздер менен чогумун деп. Пайгамбар саллаллаху дагы өзү ден соолуктан өтө күчтүү болгон. Биринчиден ошо тема абдан жакшы экен. Бул жерден мен дагы айта кете турган нерсе, жалпы эле денебизди машыктыруу үчүн өзүбүз ошо спорт менен машыгабыз да. Анан акылыбызды машыктыруу үчүн не кылыш керек дегенде, акылыбызды дагы машыктыруу керек дейт. Акылыбызды эмне менен машыктырабыз дегенде, акылыбызды китеп менен машыктырабыз дейт да. Ошондуктан бул жерден дайыма эле акылыбыз менен машыгып, Куран окуп үйрөнөбүз жана акылыбызды дагы машыктыра бербестен ошо газондун ичинде ойноп, өзүбүз дагы жакшы денебизди дагы, ден соолугубузду дагы карап, чын дилден машыгабыз да. Ошо келечекте дагы буюрса, ошо жакшы бияктан чыккандан кийин сырткары жаатуу боюнча же кандайдыр бир ошо спортту тандап, Кыргызстандын болсун, мусулмандардын желегин желбиретүүгө жана ошондой эле ошо Куран Нур Ислам институтунун дагы ушундай жетишпеген спорттук кандайдыр бир комплекстери болсо, ошолорду куруп берүүгө албетте даярбыз. Жана ошондой эле сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. Ошо мотивация берип, ошо адамдарды спортко үндөп аткансыздар үчүн Алла ыраазы болсун. Аллах Таала бул ден соолукту негизи аманат кылып берген да. Анан ошол аманатка кыйнат кылбаш үчүн бул спорт менен машыгыбыз керек. Бир эң чоң себеби аманатка кыйнат кылбаштын. Спортту машыккандан кийин аны туура жакка пайдаланышыбыз керек да. Азыр көпчүлүк жаштар мисалы бокс менен машыгып, туура эмес жакка пайдаланышат. Мисалы бирөөнү уруш үчүн, бирөөнү тоноош үчүн. Бул көп да бул азыркы жаштардачы. Ошон үчүн айта кетет элем, өзүмө жана ушул жердегилерге жана бүт Кыргызстандагы спортчуларга, спортко кызыккандарга максат өзүбүздү коргош үчүн, мамлекетибизди коргош үчүн спорт менен машыгайы. Жана эч качан ал спорттон биз өзүбүзгө зыян алып келишибиз мүмкүн. Неге дегенде туура эмес жакка пайдалансак өзүбүзгө зыян болот. Булчу анан Аллага да жакпайт ал нерсе, күнөөкөр болуп калабыз. Ошон үчүн баардыгын айтып кетет элем. Спортту туура жакка пайдаланайлы жана туура спорттор тандайлы деп. Баракелде. Өмке, жыйынтыктоо сөз. Мынакей бүгүнкү темабыз исламдагы спорттун орду. Буюрса, элибизге, журтубузга жыйынтыктоо сөз сизде. Ушул жерде окуп билим алып жаткан бардык бир туугандарыма мен аябай ыраазымын. Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Ар бириңиздердин илимге, окууга, билимге жасаган кадамдарыңар силердин балдарыңардан, урпактарыңар жана келечекте ислам муунунан акыбети кайтып берсин. Анан кийин өзүбүздүн компаниясынын атынан мен айтат элем, ушул жерде отурган уландардын арасынан сөзсүз илимге умтулуп, өзүмдүн илимди тереңдетем. Аллах жолунда кызмат кылам деген инсандар болсо керек. Умра KG компаниясынын атынан биз кыргызстандык мыкты окуучуларды, бүтүрүүчүлөрдү Мекке жана Медина шаарындагы университеттерге окутуп, аларды 100% камсыз кылып, жана алардын билим алуусуна шарт түзөбүз деген жакшы программаны биз ачтык. Ошондуктан араңыздарда биздин агайлар айтып кеткендей, жигитке жетимиш өнөрдү казык кылат дейт. Ар тараптуу өнүгүп, айрыкча ушул ислам жолунда, илим жолунда өзүмдүн талантымды арттырам, өзүмдүн билимди тереңдетип, ислам жолуна кызмат кылам дегендериңиздер болсо, Кудайым кааласа, именно ушул араңарда болгон жигиттердин бирөөсү, экөөсү келечекте биздин компания аркылуу ыйык деп эсептелген 2 керемет
шаарда билим алат деп ишенип калам. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик, Аллахым колдоп, астыңардагы үмүтүңөрдү, астыңардагы өзүңөрдүн максатыңарды жана секирип өтө турган жебеңерди бийик коюңуңарды суранам. Рахмат, Алла разы болсун. Спорт бул эң чоң даават өзү. Муну кандайча кылыш керек? Мисалы, Кара-Балтада силер мына Куран нуру ислам институтуңар, жана Алтайда бир ислам багытында дин билим берген мекеме окуу жайларынын арасында жанагындай футбол боюнча, волейбол боюнча жарыш болуп турат. Мына ошого катышып, ошол жерде да результат көрсөтүшүңөр керек. Биринчиликтерди алышыңар керек. Ошонун негизинде силерде тааныласыңар. Анан ошол дагы бул силерди өстүрүп тарбиялаткан устаздарга бир рахмат, сыймык болуп калат да. Мына биздин балдар биринчиликти алды волейболдон, экинчиликти алды футболдон депчи. Устаздар да катышат буюрса, ошого жетишкиле. Анан эң негизгиси могу Кара-Балта шаарында жайгашкан же ошол Жайыл районунда жайгашкан окуу жайлар бар. Мына ошолор менен футбол, волейбол ойной турган болсоңор, же болсо башка бир спорт багытында ойной турган болсоңор, ошол эле күрөш болсун. Силердин ошол жүргөн турганыңардан, тиги тренериңерди сыйлаганыңардан, футбол ойноп жатканда сөгүнүп сагынбастан, адеп менен, гол киргизгенде баягы машаллах, баракаллах, Аллаху акбар деп мындай жакшы сөздөрдү айтканыңардан ошолордун баарынан таасирленип, булар башкача ойнойт экен деп силерден таасирленип, силерге түздөнүп, сыныктан башкасынын баары жугушту дегенде ошо жакшылыгыңар аларга да жугат да. Таалим тарбиянын негизинде ошо спорт менен ошондой да даават кылса болот. Ошол иштерди жүргүзүшүбүз керек да буюрса. Анан буюрса, жанатан бери айттым, акылды өстүрүш үчүн китеп окуш керек. Бирок акыл өстүрө турган биздин өзүбүздүн мына сөзсүз түрдө спорт багытында ала турган болсок, шахмат бар, керек болсо шашки бар, анан кыргыздын өзүнүн тогуз коргол деген ойуну бар. Мына ошол тогуз коргол oyununu да ойногула. Кыргыз күрөштү күрөшөлү, алыш күрөштү күрөшөлү. Мына кыргыздар түптөп дүйнөгө берген, азыр алыш дүйнөдө катуу кетип атат, туурабы? Кыргыз күрөшү дүйнөдө катуу кетип атат. Башка күрөштөрдү буюрса озуп, мындай эң дүйнөлүк деңгээлдеги баягы жайкы олимпиадаларга кире турган күрөштүн түрлөрүнө кирет деп ойлойбуз да. Анан көкбөрү боюнча болсо кыргыз менен тең тайлаша турган дүйнөдө азырынча эл жок, мамлекет жок. Пайгамбарыбыз мына ат өнөрүн айтып атат, жаа атын айтып атат. Жаа атуу, мылтык атуу, ушулардын баарын үйрөнүшүбүз керек. Андан кийин сүзүн айтып атат. Ушулардан биз чемпиондор чыгарышыбыз керек. Бул сүннөт боло турган болсо, демек мусулмандар ушул спорт багыттарын катуу колдошубуз керек да. Ушул багытта чемпиондор чыгып, мына мусулмандар, мына болар бул багытта күчтүү результат көрсөтүп атат деп биз менен сыймыктаныш керек буюрса. Мына ошол деңгээлге өсүшүбүз керек. Ошондо биз пайгамбарыбызга татыктуу үммөт, Алла таала татыктуу болобуз, иншалла. Анан спорттун аябай көп түрү бар. Айрыкча азыркы 21-жылында спорттун аябай көп түрү бар. Мен эфирден пайдаланып айтып кетким келет. Айрым мамлекеттерде, айрым шаарларда, же болсо башка динди кармаган адамдарды айтып коелу. Спорт деп эле кыздар чыгып авратын көргөзгөн, жылаңач кийинген ритуалдарды көрсөтүп атат да. Ал жерде спортту, эркектер спортту көрбөй эле ал жерде дене мүчөнү көрүү үчүн барып калышы мүмкүн да. Ошо окшогон нерсени аларды спорт деп кабыл кылбайлы биз. Алардан таасирленбейли, мусулманга ылайыкташкан, авраты жабылган, адепке ылайыктуу, кумар ойногон спорттор бар. Ошолорго гана маани берсек абдан жакшы болот. Анан башка улуттарды карап күлкүң келет кээде. Чын эле спорт деп алып чыгып алып канчалаган миңдеген, миллиондогон адамдар эфирден митип карап отурат, аны телевизорго тартат, миллиондогон адам көрөт. Бирок аны мен спорт деп эсептебейт элем. Бир адепсиз нерсе болуп калышы мүмкүн да. Рахмат. Мен жалпы эле ушул азыр дин жолуна түшүп, диний билим алып аткан жаштарга айтат элем. Бул силер диний билим алуу менен биргеликте, Куран жаттоо менен биргеликте ошол ден соолуктун булагы болгон, ден соолуктун негизги бир бөлүгү болгон спортты эч качан унутта калтырып калбагыла. Спортту өзүңөр менен чогуу алып жүргүлө. Силер ар дайым Алла таалага ибадат кылып, өзүңөрдү руханий формада алып жүрсөңөр, ошондой эле өзүңөрдү спорттук формада, физикалык формада алып жүргүлө деп айта кетмекмин. Ал эми спорт дүйнөсү менен алектенип, ошол дүйнөнүн эшигин аттап, ошол спорт жолуна түшкөн жалпы жаштарга айтарым, эгерде булар дин жолуна түшүп, ыйманды үйрөнүп, адеп ахлакты өздөштүрүп калбаса, эртеңки күнү бул аларга ошол өздөштүргөн спортту кайра тескерисинче аны жаман жолго баштап, ошол жамандыкка алып барып калышы мүмкүн. Ошондуктан эгер спорт менен ыйман чогуу болчу болсо, анда бир ийгилик болот. Эгер экөөсү бири болбой калса, анда сөзсүз түрдө бир ийгиликке жетүү кыйын.
куш эки канаты менен учат дегендей, биз ошол денебизге дагы, рухубузга, акылыбызга бүт барысына көңүл бурушубуз керек. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келди. Бүгүн сиздер менен биз ушул эң негизги болгон тема исламдагы спорттун орду жөнүндө сөз кылдык. Андыктан биздин окуучулар, спортту сүйгөн, акылын толтурган, төш казанын толтурган, билимди, илимдүү, жаркын келечекке кадам таштаган жигиттер ушулар тарбиялап өстүрүп аткан ата энесине жана агайларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Пайгамбарыбыз айткандай, сууга сүзүү жана ошондой жаатуу, күрөшүү бул негизги сүннөттөрдөн. Кудай буйрса, мына ошол сүннөттөр тирилткен ушул биздин жаштарыбыз. Бул Кыргызстандын байрагын көтөргөн, келечекке буйрса биздин Кыргызстаныбызга алтын алып келген жаштар ушулар болот деген үмүттө. Алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулманды Кудай Таала жакшы көрөт дейт. Демек, спортту сүйөлү, билим, илимге жакын бололу, ошол биздин жаштарыбызды колдойлу деген негизги максат. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Куран нуру Ислам институтунан кошушат. Кийинки эфирден амандашканча Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.